Омикрондон канчалык деңгээлде коркушубуз керек? Анын жанагы ден соолукка берген таасири. Андан өлүмдүн саны көбөйөбү, же болбосо адамдын жуккандан кийин анын таасири, мисалы, ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген абалга, же болбосо инвалидность береби, башка эски ооруларды козгойбу? Ушунун коркунучу жаңы штамдын. Жаңы штамдын айырмасы бир бул эң бир коркунуч жери, кимде иммундук системасы начар болсо, ошолорго коркунуч алып келет. Мындайча иммундук системасы, онкологиялык оорулар, сахарный диабет оорулары ошогон кишилерге жугуп кала турган болсо, бул бат козгоп жиберет. Иммундук системасы начарлар такыр түшүрүп салат. Мисалы, Южный Африкадагы көп эле өлкөлөр жанагы ВИЧ позитивный статустар бар да. ВИЧ позитив дегенге түшүнсө керек жаштар. Бул деген жана ВИЧ жуктуруп алгандар. Ошолордун иммунитети дайым жана эзди клеткасы аста. Ошолорду биринчи ирет ошолорду жабыркайт да. Ошо иммундук системага урат буларчы. Ошондуктан коркунучу ошол тарабынан болушу ыктымал. Калганы кадимки эле коронавирустай эле. Эгерде ден соолугуң чың болсо, иммунитеттен күчтүү болсо, омикрондан эч коркпосо болот. Просто ошон үчүн алдын алуу эрежелери. Маска тагынгыла, аралыкты сактагыла, вакцинация алгыла. Ушу үчөөнү эле калк кылып алса, өзүн-өзү эметет. Анан биринчи белги болгондо сөзсүз түрдө биринчи белгилери болсо, дарыгерлерге кайрылыш керек. Азыр бүгүнкү күндө дагы жаңыдан 450 врачтарды жаңы ошо ыкмалар боюнча дагы үйрөттүк. 2300 медсестралар даяр азыр. Койкаларыбыз кенен толтура. Аз да дополнительно кошумча дагы 400 койка ачтык. Дар-дармектер болсо кенен. Средства индивидуальной защиты болсо 4 ай алдын ала бардыгы. Андан биз коркпойбуз омикрондончу. Просто элге туура түшүндүрүп айтыш керек. Элдер ошо 3 эрежени жакшылап сактаса, 3 эрежени кылса, анда бул омикрондон коркуштун кереги жок.